Assalamu aleykum жакшыларым. Орусияда курулушта иштегенде 2 автобус жумушчу келди. Мынча кыргызды кайдан таап алды деп таң калдым. Эртеси иштеп жатсам, жанагы жаңы келген жумушчулардын бири аке, өзбемисиз? Мектепти бүтпөгөн жаш бала саламдашты. Жок, кыргызмын десем, кыргыз деген улут барбы деп таң калат. Чайга чакырып, кыргыздар менен таныштырдым жаш өзбек баланы. Сурхандарыялык өзбектер экен жаңы келген жумушчулар. Кебетелери, мүнөздөрү биздин алайлыктардан эч айырмасы жок. Оюнда эмне болсо, жашырбай бетке айтат. Жаман көрөсүңбү, көрбөйсүңбү? Кызыктарбай. Сан жыралуу эле экен. Өзбек коңураттар. Коңураттардын кобору кыргызчага жакын экенине таң калдым. Сынган кылычта окуган элем. Эрешим Кудайырхандын жазалоочу баш кесерлерин буктурмага салып, кырып салганда жан соогалап чыккан коңурат сыпайды. Мына эми туз буйруп, кесиптеш болдум. Өзбек деселе, биздикилер ала допу кийген, сыпайы эмгекчил элди элестетебиз. 90 болуу өзбек бар экенин көп кыргыз биле бербейт. Булар көчмөн өзбектер. Сынган кылычта дайыма Кудайырханга каршы көчмөн өзбектер кыргыздар менен союздаш болушкан. Ташкент боюндагы Курама уруусу көтөрүлүштүн башына аксылык эшимди көтөрөт. Болотханды саясий сахнага алып чыккан уруулардын бири Курамалар. Кокондун калкы экиге бөлүнгөн. Отурукташкандар анан көчмөндөр. Мисал келтирген коңураттар алайга көчүп, келсе кыргыз болуп калган. Сурхандария жакка өтсө өзбек коңурат болуп эсептелеген. Коконду орустар ойрон кылганда, Абдылдабек Оганистандагы өзбек катагандарга катуу ишенген. Туугандарым чакырсам келетти. Анан дагы өзбектин лакай дегенин көрүп оозум ачылды. Кадимки эле биздин баткендиктердей сүйлөшөт экен. Мурда Өзбекистанда көчмөн өзбектердин тарыхын турмуштан дээрлик сүрүп чыгарган эле, белгисиз себептер менен. Бүгүнкү күндө туугандарыбыз өз ордун табып, санжыраларын тактап жатышат. Көчмөн өзбектердин тарыхын окугула. Маданияты, менталитети бизден айырмасы жок. Бизге союздаш эле эмес, тамырлаш. 92 өзбек урууларын баары кыргызда бар экенин этнографтар тастыктады. Бул теманын актуалдуулугу көчмөн өзбектердин тарыхы Орто Азиядагы интеграцияны күчөтөт. Кыргыз, өзбек, казак, каракалпакты жакындатат.